Бардык балдар даярдалган жана коопсуз чөйрөдө окуусуна кам көрүшүбүз керек. Мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздук механизмдерин өнүктүрүү долбоору мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун комплекстик стандартын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашырууну сынап көрүү максатында ишке ашырылууда. Келечекте бул стандарттар Кыргызстандын бардык билим берүү уюмдарында билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун жаңы сапатын камсыздайт. Аталган долбоор 2017-жылы Билим берүү министрлиги менен чет элдик өнөктөштөр тарабынан иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө министрлик өткөн жылдан тарта мектептерде коопсуздукту күчөтүп, аны ишке ашырууда түрдүү ыкмаларды иштеп чыгуунун үстүндө иш жүргүзгөн. Анда бир катар параметрлер боюнча талаптар коюлган. Безопасная школьная среда – это среда, ориентированная на потребности ученика. Мектептеги коопсуздук бул баланын коопсуздугунун алдын алуу жана аны бардык жактан камсыз кылуу. Мындай шартты түзүү дүйнөнүн 25 мыкты билим берүү министрлеринин эң негизги талаптарынын бири. Алгач эле көпчүлүк учурда физикалык жактан имараттардын кулап же кокустук болуп кетиши каралат. Менимче биздин өлкө үчүн бул эң актуалдуу маселелердин бири. Безопасность – это безопасность здания, включая безопасность в чрезвычайных ситуациях. Борбор калаада СССР убагында курулуп, эскилиги жеткен билим берүү мекемелери да бар. Бирок алардын көпчүлүгүндө балдардын саны нормадан ашык. Жаңы киргизилип аткан долбоорго ылайык балдар үчүн психолог, дефектолог адистерин киргизиши керек. Бирок алардын орундарын түзүү бюджет үчүн бир топ оорчулук жаратууда. Если мы будем говорить о физической безопасности, конечно же, Эгер биз физикалык коопсуздугун айтсак, сөзсүз түрдө биздин мекемелер аябай эскирген. Андыктан өлкөдө санитардык нормалар бузулуп, айрым маселелер болууда. Анын өзүнүн объективдүү себептери бар. Бирок биз ага карабай мүмкүнчүлүк издедик. Себеби мектептерде психологдордун иши алып баруусу керек. Кыргызстан боюнча коопсуз окуу чөйрөсүн түзүүнүн негизги нормалары жана механизмдерине жооп берген 11 мектеп апробациядан өттү. Ага мектеп администрациялары, ата-энелер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Я услышал установочных. Менин угушумча бүткүл дүйнө дал ушул мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү боюнча айтууда. Дал ушул өнүктүрүүнүн негизинде көптөгөн иштер иш жүзүнө ашууда. Учурда мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү долбооруна бир нече өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Андагы жаңы өзгөрүүлөр мугалимдер жана мектеп окуучуларына бардык шарттарды түзүү каралган. Айжамал Бакытбек кызы, Бакыт Кошалиев, 5 канал.